Үйдө ачыткы нан жасагың келеби? Анда бул видеону аягына чейин көр. Алгач ачыткы, ун жана сууну аралаштырабыз. Кургак жери калбашы керек. Бетин жаап 1 саатка тыныктырабыз. Бул процесс автолиз деп аталат. Андан кийин туз кошуп, камырды жакшылап жууруп, ачытууга коебуз. Бул жерде маанилүү этап бар. Ар 30-40 мүнөт сайын камырды чоюп бүктөйбүз. Жалпы 3-4 жолу чоюп бүктөө жетиштүү болот. Мында камыр акырындап өзгөрөт. Жылмакай, ийкемдүү болот. Колго жабышпай калат. Андан кийин бөлмө температурасында 1,5-2 саатка калтырабыз. Камыр 2 эсе көтөрүлүшү керек. Андан соң алдын ала форма беребиз. 20-30 мүнөт тыныктырабыз. Акыркы форманы берип, себетке салабыз. Муздаткычка 12-18 саат муздак ферментацияга коебуз. Бышыраарда нанды кесебиз жана 230 градуста алдын ала ысытылган духовкада бышырабыз. Бышыруунун алдында буу берүү нандын кабыгынын жука жана кытыраак болушуна шарт түзөт.